27 майда Москва шаарынын медициналык мекемелеринде энелери таштап кеткен 6 айдан 1,5 жашка чейинки 6 бала Кыргызстанга алынып келинди. Бул тууралуу Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен билдиришти. Наристелерди кайтарууга Россиядагы Кыргызстандын элчилиги жана Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлиги жардам берди. Келери менен балдардын бири туугандарына асыроого берилген. Калгандары дагы министрлик үй бүлөсү же туугандары менен бириктирүүгө аракеттерди көрүп жатат деп айтылат билдирүүдө. Маалыматка караганда 2011-жылдан бери Россияда мекенинде кароосуз калган 98 бала кайтарылган. Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн шаардык милиция бөлүмчөсүнүн аймактык ыйгарымдуу өкүлдөрү 5000 сом пара алып жаткан жеринен кармалышты. Окуя 27 майда болгонун ички иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Кармалган милиция кызматкерлери УКМКнын убактылуу кармоо жайына жеткирилип, тергөө амалдары жүрүүдө. Бул иш ИИМдин ички иликтөө кызматы менен УКМКнын биргелешкен ыкчам иш-чараларынын негизинде жүзөгө ашкан. Маалыматка ылайык, алар мурдада 30 000 сом акча каражатын талап кылышкандыгы аныкталган. Премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев ишкер Тилек Токтогазиевдин талапкерлигин колдогон жок. Бул тууралуу өкмөт башчы конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, соттук укуктук маселелер жана парламенттин регламенти комитетинин бүгүнкү жыйынында айтты. Премьер кадрды тандоодо анын бир гана жаш өзгөчөлүгүнө басым жасабай турганын белгилейт. Тилек Токтогазиев жаңыча көз карашы бар жаш ишкер, күнөскана бизнеси чөйрөсүндө эмгектенет. Бирок жаштыгы менен билиминен сырткары тажрыйбасы да болушу зарыл, деди Мухаммед Калый Абылгазиев. Эске сала кетсек, Бир Бол фракциясы Айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министри кызматына Тилек Токтогазиевдин талапкерлигин сунуштаган. Премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев Айыл чарба, тамак аш жана өнөр жайы, мелиорация министрлигинин кызматына Эркинбек Чодыевдин талапкерлигин көрсөттү. Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, соттук укуктук маселелер жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитет экономика министри кызматына Санжар Мукамбетовдун талапкерлигин жактырды. Комитеттин жыйынында министрликке талапкерлерди тааныштыруу үчүн өкмөт башчысы Мухаммед Калый Абылгазиев менен биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов келди. Эске салсак, буга чейинки министр Олег Панкратов министрликтен ишине карата өкмөт президент тарабынан айтылган сындардан улам өз ыктыяры менен кызматтан кеткен болчу. Санжар Мукамбетов 7 жыл экономика министринин орун басары болуп иштеген. 2018-жылы 4 ай вице-премьер-министр болгон. 2018-жылдын апрель айынан бери финансылык көзөмөл жана отчеттуулук боюнча мамлекеттик агенттиктин төрагасы кызматын аркалап келген. Бүгүн мекен алдындагы өз милдетин абийирдүүлүк менен аткарып, баатырларча курман болгон 39 чегарачы эскерилет. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков куралдуу күчтөрдүн 27 жылдыгына карата мамлекеттик чегара кызматынын 20 жылдыгына арналган салтанатта айтты. Курман болгон офицерлердин ысымдары чегара заставаларына ыйгарылды. Бүгүн ата талбай калган чегарачылардын элесине башыбызды ийип таазим этебиз, деди мамлекет башчы. Алар кандай терроризм жана экстремизм коркунучтары болуп жаткан мезгилде чегараны коргоодон өтөр ыйык милдет жок экенин баса белгиледи. Мамлекеттик чегарабызга өлкөбүздүн эгемендүүлүгүнө учурда аскердик эмес, көбүнчө криминалдык жана экстремисттик, террористтик мүнөздөгү коркунучтар жаралып жатат. Чегарада ар түрдүү деструктивдүү күчтөр мамлекеттүүлүгүбүздүн бекемдигин, чегарачылардын эркин текшерүүдө. Өлкөбүздүн коопсуздугу үчүн биринчи кезекте чегарабыз бекем болушу зарыл, деп кошумчалады мамлекет башчы. Владимир Зеленский Украинанын Киевдин чегарасында турган Луганск жана Донбасс аймактарын кыдырды. Бул тууралуу Украина лидеринин маалымат катчысы кабарлады. Маалыматка ылайык, Зеленский чегарадагы күзөт менен таанышып чыкты. Ал Украина армиясынын техникалык камдуулугун текшерип, жабдууларды жакшыртуу керек экенин белгиледи. Андан соң Руслан Хомчак баштаган жалпы аскердик күч түзүмдөрү менен текшерүү операциясын жүргүзүштү. Украина бекем болушу үчүн аскерлердин шарты жакшы болууга тийиш деп билдирди Зеленский. Эске сала кетсек, Украинанын жаңы шайланган президенти Владимир Зеленский 20 майда ант берип, президенттик кызматка расмий киришкен. Бул өлкө аймагында болгон алгачкы иш сапары.